Колдорунда барлар адамдар бар. Мында карап отурганга болбойт азыркы мезгилде. Дүйнөнү дүңгүрөтүп, ары адамды ойго салган коронавирус тууралуу бүгүнкү күндө бардык телеканалдар өзгөчө атайын чыгарылыштарды чыгарып келет. Биздин СТВ телеканалда бүгүн мынакей Кыргызстандын тактап айтканда Чүй облусунун 95 000 калкы жана ошондой эле 12 айыл өкмөт жайгашкан Москва районун көздөй аттанып жатабыз. Сиздер менен чогуу ал жердеги бүгүнкү күндөгү абал тууралуу кенен маалыматтарды алып көрмөкчүбүз. Бүгүнкү күндө Москва районубуз тынч негизи. Элдин баары түшүнүп, үйлөрүндө отурушат. Түшүндүрмө жумуштар жүрүп атат мамлекеттик органдардын артынан. Анан кийин мына 2-3 күн болду дезинфекцияларды баштадык. Андан тышкары болсо мына бизде спирт завод бар Садовый айылында. Алардан жардам сурап, алар болсо ошо 1 тоннага жакын спирт берди. Ошону болсо мамлекеттик органдарга таратып бердик дезинфекцияланга колдорун. Андан тышкары болсо азыр даярдап атабыз. Ушул жанагындай улгайган кишилерге, майыптарга, колунда жокторго ошолорду да таратып бергенге. А так мындай негизи тынч, ажиотаж жок тамак аш боюнча. Кенен бар, сатылып атат. Өзүбүздө бу жерде мелкеминат бар. Кече мурдан эле мынакей ошо мелкеминаттын директорун, 3 тегирмендин ээсин, андан тышкары ошо пекарнялар чогулуп, сүйлөшүп, кеңешип, нандын баасы да өспөгөндөй болуп, ошо аракет кылып атабыз. Бет каптар жетиштүү болуп атабы? Бет каптар болсо бүгүнкү күнү бизде аптекаларда сатылбай калды. Анан кийин мынакей Ибраимов Атыркүл эже дегенибиз бар бизде, эжекебиз. Ошол киши өз ыктыяры менен, өз демилгеси менен ушу материал алып келип, бизде азыр айылдарда кичинекей швейный цехтер бар, ошол жерге тиктирип атат. Тиктиргенде ушу 30 000 бет каптын тегерегинде тиктирип берем деп атат бүгүнкү күнү. Чүй облусунда тактап айтканда Москва районунда бүгүнкү күндө башка аймактардагыдай эле тазалануу жана дезинфекциялоо иштери жүрүп жаткан учур. Мынакей менин аркамда өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушундай чоң КАМАЗ машиналарга атайын дезинфекциялоочу суулар коюлуп, азыр көчөлөрдү тазалап турган учурлары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин чыгармачыл топ Москва районуна караштуу Чоң Арык айылына келип отурабыз. Бул жака бекеринен биз баш баккан жокпуз. Себеби мынакей биз турган ушул чакан үйдө, тактап айтканда ушул кичинекей үйдө бул айылдын тургундары Кыргызстандын тактап айтканда өзүнүн ушу Москва районуна караштуу тегеректеги айылдарга бекер бет кап тигип турган учурлар экен. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын ичине кирип, биз ичинде иштеген айымдар менен жана ошондой эле ишти уюштуруп жаткан адамдар менен маек куруп көрсөк. Мынабул ооруга каршы жаштарды уюштуруп, ушул жерде сехте маска тигип даярдап жатабыз. Бул демилгени айылыбыздын кызы Ибраимов Атыркүл Сейдалиевна кайрылганбыз. Ал кызыбыз туура түшүнүп бизге рулонду алып келип берди, жибин алып келди, резинаны алып келди. Ошону алып келгенде биз баарын тигип алып, өзүбүздүн бүт Москва районунун айыл өкмөттөрүнө таратып жатабыз. Мисалы, Садовый айыл өкмөтүнө 200 дана бердик. Беловодский айыл өкмөтүнө 1000 дана бердик. Петровка айыл өкмөтүнө 1000 дана бердик. Төлөк айыл өкмөтү райондон эң алыскы айыл, ага 1000 дана бердик. Чапаев айыл өкмөтүнө 330 дана бердик. Аксу биздин Аксу айыл өкмөтүнө эң көбүрөөк бердик. Анткени 6700 бердик. Ар бир айылга, мисалы Чоң Арык өзүбүздүн айылга 1750-нү, Мурак айылына 980, Ак Торпок айылы 410, Кепир Арык айылы 550, Жарды Суу айылы 580 дана, Ак Башат айылы 580, Темен Суу 1200, анан Фапка 200. Баш аягы канча? Баш аягы азыр 24240. Эми таратылганы 11380ди тараттык.
Дагы бөлөк жактардан кайрылып атса суранып атса. Азыр суранып аткандардан мына азыр даяры мына жерде 2640 дана даяр турат таратылганы. Анын ичинен бүгүн бериле турган 8240 дана берилет. Элде тигилип жатканы 2080. Бардыгы биригип 24240 дана болот. Эми бизге заявка мындай кайрылып аткандар. Калинин айлы, Заря айлы, Кызыл Туу айлы, Аңарык, Индом Манас деген. Анан Беловодскийдеги детский домдар кайрылып атат. Ошого биз даярдатканыбыз азыр 8240 дана даяр турат мынакей. Анан үйдө канча семья болсо ошонун ар бирине таратылат. Бекер. Эми мына чын айтышыбыз керек, бул пандемия деп атат. Бул дегеле бул кыргыз элинин башына эмес, жалпы адамзаттын башына түшкөн бир ушундай бир кырсык апаат келип атат да. Ушул мезгилде мисалы Кыргызстанда ар бир айылда, ар бир райондо, ар бир шаарда мыкты чыкма ишкерлери, колдорунда барлар адамдар бар. Мында карап отурганга болбойт азыркы мезгилде. Колубуздан келишинче жардам беришибиз керек. Чоң держава аталган Кытайда, керек болсо Италияда ушул эле бет кап маселеси проблема болуп жетпей калып атат. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда дагы бет кап ичинде тартыш болуп атат. Колубуздан келсе мына бет кап менен көбүрөөк камсыз кылышыбыз керек. Себеп дегенде мисалы мына могу бир бет капты, мисалы могу бир бет кап бул экиге бөлүнөт, одноразовый, анан кийин многоразовый деп көп жолу колдонгон депчи. Анан ошондо жанагы бул мен тагынып турган бул болсо ашып кетсе жарым саат, 1 саатка гана чыдаш керек, дыңдашкандан кийин чыдаш керек. А булар болсо көп жолу колдонот, бирок көп жолу колдонгондо да муну айлап тагынып алууга болбойт. Мудагы мунун да өзүнүн срогуна гана колдош керек. Ошондуктан колубуздан келишинче элибизге, журтубузга бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, элибизге жардам кылып атабыз колубуздан келишинче. Колдон келген жардамды аябашыбыз керек. Мисалы ошол андан тышкары Кытай мына бул ооруну жеңди. Эки маселенин негизинде жеңди. Бул катуу тартиптин негизинде, жоопкерчиликтин негизинде жеңип атат. Бизде да тартип болуш керек, жоопкерчилик болуш керек. Бул ооруга ар бир үй бүлө өзүнүн үй бүлөсүнө жооп бериш керек. Бул мына ошондой апаат. Бул апаатта мисалы мен түз айтайын, көрүнүп калыш же башка максат эмес. Мына сиздер тартабыз деп атканда мен өзүм араң макул болдум. Себеп дегенде мында колдон келген жардамды көрсөтүшүбүз керек. Биз мына Москва районуна жалпы эле мына азыр болсо мына тигип аткан кыздар мен өзүмдүн айылыман. Рахмат ушу кыздарга. Күндөп, түндөп мына 5 күндөн бери мында скопление болбош керек. Үйгөнгө болбойт, үйүшкөнгө деп. Ошондуктан мына 2ден, 3дөн эле кыздар, 2ден, даже 1ден чогулуп тигип атышат. Анткени чогулганга болбойт. Ушул шарттын баарын кармаш керек. Мына дайыма маска, колдорунда дайыма перчатки, мына ушунун баарын кармаш керек. Санитардык эрежени кармаш керек. Мына ошондо ушул оору жоголот. Үйдө ким бар? Саламатсыңар. Үйдө ким бар? Барыңар чыксаңар. Келгиле, үйдөгүлөр, келгиле. Өзүңөр билесиңер, Кыргызстан боюнча оору каптап келатат. Ошондуктан тигилген мондай бет каптарды тигип атабыз, силерге ар бир үй бүлөгө таратабыз. Ушунун баардыгын пайдалангыла, жууп, муну кайта тагып берсеңер болот. Ден соолукта болула, ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат. Муну ушуну уюштуруп, элдин камын көрүп, ушул оорудан алыс болсун деп, элдин камын көргөндүгүңөр үчүн ыраазыбыз. Кудай колдосун баарыбызды, Кыргызстан элин андай оорудан сактанып аман чыгалык. Анан ушуну уюштуруп тиктирип элге таратып аткан Атүркүл кызыбызга дагы ишине ийгилик, өзү ден соолукта болуп, иши ийгиликтүү болсун, аман бололук баарыбыз. Чоң рахмат. Дарыгерлердин жана башка адистердин сунуштарын кымтыксыз аткарыңыздар. Алдык каражаттарды колдонуңуздар. Үй абалындагы карантин шарттарын кымбаттык менен аткарыңыздар. Элдер туура кабыл алып атышат. Бүгүн эле эртең менен оперативдик штабтын отурумун өткөрдүк. Ал жерге биздин медиктер, ветеринарлык врачтар, айыл башчылары, фельдшерлер бардыгы тең катышты. Бардык элдердин ичинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Кечээ күнү машина менен кыдырып, элдерди коопсуздугун сактоо үчүн үйлөрүнөн чыкпасын түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Элдердин баары туура кабыл алып, азыркы кезде көчөгө чыгып, лишний раз эч жакка эч ким баскан жок.
Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин чыгармачыл топ Москва районундагы Темен суу үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жайгашкан жерге келип отурабыз. Атайын демилгечи топ мына ушундай бет каптарды бекер бул жерде кызмат өтөп жаткан медицина кызматкерлерине тапшырганы келген учурлары. Sizlerge oorunu toktош үчүн мындай бет каптарды алып келдик. Сиздерге ушуну тапшырабыз. Ушуну кийип, ооруларды кабыл алып, биздин ушул ак суу айыл өкмөтүндөгү ооруларды бир топ токтотот деп ойлойбуз. Сиздердин ушунтип бет кабыл келип, бүгүнкү оор күндө баягы өз элибиздин, жерибиздин кыздарыбыз келип, баягы элдин кабын ойлогонуңуздарга чоң рахмат. Биз дагы медицина кызматкерлери колубуздун келишинче элибизди сактоого аракет кылып атабыз. Бул силердин кылганыңыздар. Мына мен да жакында уктум. Өзүбүздүн өрөөнүбүздөн чыккан кызыбыз, баягы Атыркүл эжекебиз болгон күчүн жумшап, ушул өрөөндүн эли баягы оору менен оорубасын деп аракет кылып, 7 айылга ушундай бет каптарды таратып жүрүптүр. Ана минтип медицина кызматкерлерине де келип таштап кеткендериңизге чоң рахмат. Биз колубуздан келишинче элге кызмат кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүнкү биздин атайын чыгарылышта Москва районундагы жеке ишкерлердин, жергиликтүү бийликтеги өкүлдөрүнүн ал жердеги жашаган элдердин ден соолугуна, коопсуздугуна кам көрүп жаткандыгын сиздер менен тааныштырууну туура деп чечкенбиз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Көптү көрсө көл болот дегендей, жалпы эл бириксек сөзсүз түрдө коронавируска каршы тура алабыз.